Ассалаумағалейкум кеңештер, Кубатай каналга кош келипсиздер. Бүгүнкү чыгарылышта Hyundai Sonata тууралуу болмокчу. Бул өзүмдүн машинам. Hyundai Sonata Кыргызстанда кандай деп коет? D8 деп коесуз, DN8, ушундай. Жылы 21. Только өзүм салонун алып, өзүм мингем. 5 жыл миндим да. Состояниясы ушундай. Мен өзүм негизи авто обзор кыла албайм да. Азыр мен сизге колдон келишинче кылып берейин. Дагы айта кетейин, бир хозяин мен болом. 5 жыл бою өзүм жалгыз миндим. Эч кандай арендага берилген эмес, выкупка берилген эмес. Только өзүм минип, өзүм жүргөм. Кыргызстанга 3 жолу барып келген машина ушул да негизичи. Бул машина негизи өтө мындай ак жолдой машиналардын бири да. Бияктан комплектациясы боюнча авто холд бар. Камера заднего вида бар. Мисалы көрсөтүп берейин. Камера заднего вида бар. Мында күт. Короче, тунук да нормально. Спорт режим, комфорт режим, смарт режим, эко режим. Пробеги 391 миң. Белгилеп коеюн, пробег вообще түрлөгөн эмес. Эч кандай пробег болгон эмес да. Ким машинаны алса, полный бак бензин менен подарка деп коюшумбу. Азыр бензин эме болот го. Бияктан кондишн, подогрев руль, подогрев зеркал, жанагы еще подогрев эмелер бар да, жанагы буякта проводдор бар, кышында эрийт да. Дагы эмне айта кетсем, подогрев күчкүлөр бар, күчкүнү эритет. Бияктан караганда электропакет баары көтөрүлөт, центральный замок, баары эме, короче, эмне дейсиң ошого. Биякта багажник бияктан ачылат, ручник биякта, бул эмне аты эмне билбейм мунун. Кимде дагы алып кетсе, видеорегистратор подарок берем силерге. Ичи жаңы, мен өткөндө эле жакында эле эме кылгам. Эмне эле, жана химчистка кылдыргам. Артына келсек, артында тоже подогрев сиденья бар. Зарядка коюлат, зарядка бар. Ковриктери евро коврик, подлокотник, таза көрүнүшү бар, таптаа үстү. Багажына келсек, багажы ушундай. Ишенесиздерби, мен машинаны алгандан бери бул эмени колдонуп көрө элекмин. Эмне эле? Запасной дейчү, запасной жапжаң ойчо турат. Бул штатный дискасы да, бул дискасы момундай. Жапжаң оюнча, анан дөңгөлөгү да жапжаңы. Ал эми өзүнүн дөңгөлөктөрү болсо, тоже жаңы. Бул акыры астыңкы дөңгөлөктөрү жаңы алгам. Быйыл жаңы алдым да, жайындачы. Ал эми технический жагын айта кетсек, арты урулган болчу. Могу жеринен дагы мырыйган болчу. Арты урулуп алмашылган. Казан кичине кирген. Казанды мен кылдырган болчумун, бирок казан билинбейт кылдырганы. Тетиги жерде, көрдүңүздөрбү? Ошол бир кол менен айдалган, фарасы баягы сынган. Урулуп артынан ушундай. Номери 518. Кимде ким кааласа, астыдагы номерге чаласыздар. Эч кандай вариант жок, вукупка жок, только за нал. Баасы болсо 1 миллион 450 миң. Анан кичине небольшой торг болот, конечно. Астына аягында бул бамперинде эмеси жок, сынып калган да. Астында тешилип калган, короче, бул жеричи. Анан пленка менен жаап койгом да. Атай ходовкасы зыңк, эч кандай эмеси жок. Только ошо кузов жагынан кичине эме болуп калган да. Ошол мекенестер, чалыңыздар. Эч кандай вариант жок. Анан тигиндей кылсак болобу, мындай кылсак болобу деген варианттар өтпөйт. Только за нал. Ошо аман болуңуздар.